Салам достор. Бүгүн биз CodeBlocks жана Atom редакторлору менен таанышабыз жана ошондой эле эң алгачкы программаларыбызды жазып көрөбүз. Биринчи Atom редакторун байкап көрөлү. No. Title. Алгач биз биздин файлды сохранить этишибиз керек. Ал үчүн Ctrl+S басабыз. Ал жерден папка тандайбыз. Ал жерден атын жазабыз. Мисалы name. Extension C++дыкы CPP. Сохранить. Биз сохранить эттик. Анда эмесе биз алгачкы программаны жазып көрөбүз. Эң алгач биз library, башкача айтканда китепкана же библиотека кошушубуз керек. Include это кошуу жана IOStream эки слэш деп бассак бул комментарий болуп эсептелинет. Ал кодко тиешелүү болбойт. Ал жөн гана өзүбүз үчүн заметка катары калып калат. IOStream деген бул input and output stream дегенди билдирет. Input киргизүү, output болсо сыртка чыгаруу дегенди билдирет. Ошондой эле биз std форматын колдонушубуз керек. Using namespace std. Андан кийин биз function, main function, void main. Main бардык функциондар, бардык нерсе main function аркылуу чакырылат жана main function аркылуу ишке ашырылат. Ал эми void дегенибиздин себеби бул бизге эч нерсе кайтарып бербейт. Жөн гана cout салам. Анда эмесе кыскача анализдеп көрөлү. Void бул боштук деген. Бул type return type, то есть бизге кайтарып бере турганы бизге демек бул бизге эч нерсе кайтарып бербейт. Жөн гана бизге салам деген сөздү чыгарып берет. Ошон үчүн биз void эле деп койсок болот. Ал эми кээ бир тайптар бар. Мисалы int бул. Int деген data type бул integer. Башкача айтканда бүтүн сан. Бул бардык бүтүн сандар integer. Int type'ына кирет. Бүтүн сан. Ошондой эле бизде char бул характер. То есть бул тамга же болбосо символ бардыгы характерге кирет. Башкача айтканда характер. Ошондой эле бизде double аттуу дагы бир data type бар. Data түрү double
Бул кыргызчадагы дабл бул точкадан кийин бир сандар болсо, ал дабл сан. Мындайча айтканда бүтүн сан эмес. Мисалы 2.5 бул дабл сан. Окей. Анда эмесе бул программабызды run кылып көрөлү. Биз өткөн сабакта компиляторду установка кылганбыз. Ошол үчүн жөн гана F6-ны басабыз. 6-ны бассак, компайл болду. Бул жерде бир аз катачылык бар экен. Int кээ бир компиляторлордо бизге integer кайтарып бер деп сурап калат. Atom'дун компиляторунда көбүнчө ошентип сурап калат. Салам. Демек, биздин жазган программабыз идеалдуу иштейт. Эми ушул эле программаны CodeBlocks жазып көрөлү. Окей. Create new project. Создать новый проект. Окей. Empty project. Это пустой проект. Окей. Следующий. Имя проекта. Pro. Следующий. И бул жер сөзсүз GNU GCC compiler болуш керек. Биздин компилятор GNU GCC'ни колдонобуз. Окей. Finish. Жана бул жерден empty file, бош файл кошобуз. Окей. Аны атыны жазабыз. Мисалы main.cpp башкы же негизги файл болот. Окей. Бул жерден бул жака алып өтөлү. CodeBlocks'тун өзүнүн компилятору бар. Ал жерде build бул debug, башкача айтканда откладка. Мындайча айтканда биздин программабызды текшерип, жана exe файл түзөт. Себеби көп эле программаларды көрсөк, ал exe форматында. Windows exe, мисалы Android'де APK extension болсо, Windows'та программалар exe файл болот. Окей. Да build бул ката жок, 0 ката, 0 эскертүү, 2 секунда убакыт кетти. Окей. Бул run программа жазат. Салам. Окей. Бул биздин биринчи программабыз болду. Биз кийинки сабагыбызда data түрлөрү, data types жана ошондой эле reading from console колдонуучудан сан алуу же аны колдонуу жана ошондой эле операторлор менен иштеп көрөбүз. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.